Бүгін министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров президенттің тапшырмасы менен республикалық бюджеттен эсебинен курулуп жаткан 16 билим берүү объектилеринин айрымдарынын иштери менен таанышты. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп тартыш болгон шаар ичинде жана калктуу конуштарда курулууда. Иш-чаранын жүрүшүндө жаңы окуу жылына карата бүткөрүү планында турган билим берүү мекемелеринин азыркы абалы жана колдонууга бериле турган убагы тууралуу маалымат берилди. Билим берүү объектилерин курууга курулуш компанияларынын арасынан атайын долбоорлорду сунуштоо аркылуу сынак өткөрүлгөн. Жыйынтыгында утушка ээ болгон долбоордун аткаруучулары бөлүнүп берилген жер аянттарында курулуш иштерин баштаган. Мэр Эмилбек Абдыкадыров учурда мектептерди өз убагында бүткөрүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын, жаңы окуу жылынын 1-айына пландалган объекттерди толугу менен бүтүрүү тапшырмасы турганын белгиледи. Да буюрса 16 объектин 8 объекти 1-сентябрга 15 күн мурдараак тапшырабыз деп биз пландап атабыз. Анын ичинен 5-өө 12-14 сентябрда, анан 2-3 объекти баягы графиктен отставать эткен ошо объекттер. Ошол боюнча Акылбек Үсөнбекович өзү келип кыдырып көрүп атат, канча процент, канча отставание келет атат, ошону кантип бүтүрөбүз деген маселелерди бизге коет. Буйруса баягы 15 сентябрга 4,5 айдын ичинде 16 объекти бүтүрөбүз деп сөз бергенбиз. Ошол сөзүбүзгө турабыз, биз бүтүрөбүз Кудай буйруса. Ички миграциянын кесепетинен Борбор калаада мектеп окуучуларынын саны жыл сайын арбып, айрым билим берүү мекемелери 3 смен менен окутууга өткөнү белгилүү. Мындай маселени чечүү максатында кээ бир мектептердин жанына кошумча корпустар курулууда. Алардын бири Көлмө конушунда жайгашкан 380 орунга ылайыкташкан объект. Анын сметалык баасы 200 миллион сомго бааланып, 2309 чарчы метрди түзөт. Долбоордун аткаруучулары белгилешкенде, имараттын курулушу аяктаган соң, аны атайын парта, отургуч, компьютерлер менен камсыздап, мектептин айланасы жашылдандырылып, колдонууга берилет. Бизге берилген мөөнөткө бүтөбүз деп биз айтып атабыз. Анткени көп жумуштарыбыз биздики бүтүп калды. 14 сентябрга Кудай буйруса тапшырам деген ниетте туруп атабыз. Анткени ар бир баламдын бүгүнкү күндө bir günde kança iş жасап атканына мен хронометраж жасаганбыз. Ошого биздин өзүбүздүн мөөнөткө бүтө тургандай биздин дараметибиз жетиштүү да. Ага акча каражаты дагы, курулуш материалдары дагы бардыгы жетиштүү. Айнектери жазалды, эшиктери жазалып турат. Парта, стулдардын баарын жасап койдук. Компьютерлерин заказ берип койдук. Буга чейин Ак Ордо конушунда мектеп таңкыстыгы жаралып келген. Азыркы тапта бул аймакта дагы 3 кабаттуу заманбап талаптарга жооп берген жалпы билим берүү имараты курулууда. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компаниядан билдиришкендей, аталган мектепте лабораториялык, компьютерлик кабинеттер, балдардын окуусу жана өнүгүүсү үчүн ылайыкташкан класстар жана спорт аянтчалары каралган. Хорошая будет школа, то есть совсем Бул сөзсүз түрдө да башкача мектеп болот. Башкача айтканда, инфраструктура да толук. Ал 750 орунга ылайыкталган. Спорт зал, чайкы спорт залды камтылган. Аянты 7000 чарчы метр түзөт. Кошумча айтып кетсек, биз бюджеттин айрым пункттарын кыскарттык. Башкача айтканда, имаратты курууда жергиликтүү курулуш материалдар көбүрөөк колдонулду. Ар бир мектептин курулушу менен таанышууда Акылбек Жапаров бардык багыттар тарабынан жасалып жаткан иштер боюнча отчет алып, өз убагында имараттардын курулушун бүтүрүп, колдонууга берүү тапшырмасын берди. Белгилей кетсек, республика боюнча жалпы 2333 билим берүү мекемелери бар. Алардын ичинен 498 мектеп капиталды коңдоп түзөөдөн өтүүгө муктаж. Бегим Айталантова, Адлет Марспеков, 5 канал.